күч органдары. Мына жогорку кеңештин жыйыны башталганга чейин мен сиздерге интернет аркылуу кайрылууну туура көрдүм. Анткени мына маалымат каражаттарынан окуп атабыз. Ушул медициналык каражаттардын жетишпегени тууралуу айтып чыккан врачты күч органдары ушул куугунтуктап, аны кечирим суратып атышат. Бул таптакыр туура эмес. Кыргызда бир жакшы сөз бар: ооруну жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Ошондуктан бизде азыр врачтар болуп аткан көйгөйдү, эмне жетишпей атат, эмне кемчиликтер болуп атат, сөзсүз түрдө аны ачык айтып туруш керек. Аларды куугунтуктай турган мезгил эмес азыр. Бүт дүйнөдө ушул илдеттен кутулуу үчүн өкмөтү болобу, карапайым жараны болобу, күч органдары болобу, врачтарды бапестеп, аларга алкыш айтып, аларга рахмат айтып отурушат. Тескерисинче бизде проблеманы айтып койгон врачтарды куугунтуктаган бул абдан чоң катачылык. Ошондуктан урматтуу врачтар, эгерде кемчиликтер болсо, медициналык каражаттар жетишпей атса, өзүңөрдүн кандайдыр бир ойлоруңар болсо, аны сөзсүз түрдө силер ачык айтып турушуңар керек. Эгерде ошондой учурда сиздерге кандайдыр куугунтук болсо, жетекчилик тарабынан, күч органдары тарабынан, атайын кызматтар тарабынан, милиция тарабынан ошондой боло турган болсо, сөзсүз бизге кайрылыңыздар. Мына интернет аркылуу кат жазып коюңуздар. Биз сиздердин ар бириңиздерди, укугуңуздарды коргоп, мыйзам чегинде сиздерге эч кандай куугунтук болушуна биз жол бербейбиз. Мына ар бириңиздерди коргогонго биздин мындай күчүбүз жетет. Экинчиден, ушул күч органдарына да кайрылгым келет. Эмне үчүн ушул соңку учурда интернетте кандайдыр бир сын айтып койгондун баарын эле алып келип кечирим суратып аны чыгарып атасыздар. Улуттук жанагы кастыкты козуткан же болбосо бир будуңчаң салгандай билдирүүлөр болсо биз туура түшүнөт элек. Бирок кандайдыр бир деңгээлде сын пикир айтып койгон адамдын баардыгын алып келип кечирим суратып койгон бул мындай жакшы эмес, бул баадырлык эмес. Аны интернетке чыгарып кайра. Бул коронавирус илдети дагы Кудай буйруса бүтөт. Бүткөндөн кийин сиздер жооп бересиздер. Канча адамды кармап, канча адамга куугунтук кылып атасыздар, канча адамды ушул кечирим суратып атасыздар. Мунун баардыгы мындай унутулуп кала турган нерсе эмес. Ошондуктан милицияда болобу, СМБда болобу, кайсыл тармакта болбосун, мындай өзүңүздөрдүн ыйгарым укуктардан ашка чаппаңыздар. Эртең биз парламентте буюрса чоң маселелерди карайбыз, жоопкерчиликтерди карайбыз. Ошондой учурда мындай биз бул маселелерге көз жумуп койбойбуз. Мунун баары унутулуп калат, эл унутуп калат, маалымат каражаттары унутуп калат, депутаттар унутуп калат деген болбойт. Ошондуктан азыр бизде ушул бир эле маселе коронавирус менен күрөшүү маселеси болуп аткан учурда бул кырдаалдан пайдаланып ар кандай кысым басымдарды кылбаш керек. Бизде ар ким өзүнүн оюн эркин айтканга, пикирин интернетке эркин жазганга укугу бар. Ага ал жоопко тартылбаш керек. Экинчиден, мына өкмөт врачтарга убада кылган жанагы сыйакы 46 миң сом деп атабыз. Андан сырткары дагы ар кандай жардамдар убада кылган, бирок азыр көпчүлүк врачтар мына бизге чалып атат. Ал каражаттар түшпөптүр. Азыр ал элек. Бирок буга чейин өкмөт биз ушул врачтарга каражатты котордук деп айткан. Бирок врачтар мына бүгүн эле мен жок эле дегенде 4-5 врач менен сүйлөштүм. Аларга каражат түшкөн эмес. Ошондой учурларды дагы эске алып, бул маселеде мындай биз ынтымакта чыгышыбыз керек. Эч кандай куугунтук болбош керек. Врачтарга өзүңөрдүн жетекчилигиңер кайсыл кызмат тарабынан болсо дагы сен эмне үчүн проблеманы арызданасың деп айтып койгон болсо, бизге сөзсүз кабарлаңыз. Мына мага кат жазыңыз. Бир дагы кайрылуу врачтардын жоопсуз калбайт. Биз сиздердин укугуңуздарды коргоп, акыйкатка, адилеттикке жеткенге, өзүңөрдүн ишиңерди бейкапар уланта бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Анткени мына Кыргызстанда бүгүнкү күнү өкмөт башчы айтты, 183 миллион сом коронавирус илдети менен күрөшүүгө кетти деп атат. Анын 173 миллиону МЧСке, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, а врачтарга болгону 40 миллионго жетпеген гана каражат бөлүнгөн. Ушул дагы туура эмес. Биз муну буюрса сессияда дагы карайбыз. Кыргызстан азыр 100 миллиондогон долларларды чет өлкөдөн карызга сурап атат. Мына ушу коронавирустун кесепеттери менен күрөшөбүз деп. Бирок врачтарга эгерде биз ушундай бир медициналык бет кабап бере албай атсак, бул эмне, бул акчалар каяка кетет? Ошондуктан бул ар бир тыйынды биз контролдошубуз керек.
Мына буга чейин МВФтен Кыргызстанга 120 миллион акш доллар келип түштү. Андан кийин дагы каражаттар акырындап келип түшүп атат. Бирок мунун бардыгын эл таптакыр ишенбей атат азыр. Бул акчалар кайда кетет деп. Ошондуктан биз жанагы Италия сыяктуу айрым өлкөлөрдүн кемчилигин кайталабай, врачтардан азыр эч кандай каражатты аябашыбыз керек. Биз муну өкмөткө албетте коебуз. Ошон үчүн азыр эми врачтарга деп көп ишкерлер, жөнөкөй жарандар, мекенчил балдар, кыздар бардыгы керек болсо ошол чет өлкөдөгү мигранттардан бери болгон акчасын жарымын которуп, өзүнүн тапкан кирешеси менен тең бөлүшүп ошолорго медициналык жанагындай атайын костюмдарды, көз айнектерди, колгаптарды, маскаларды алып бергенге каражат издеп, өзүнүн кирешесинен мындайча айтканда бир наннын жарымын ошолорго бөлүшүп атса, биздин өкмөттүн өзгөчө күч органдарынын врачтарга мындай мамилеси аябай чоң мындай коомдо кыжырданууну пайда кылды. Ошондуктан буга сөзсүз жооп бериш керек. Мына жаңы келген министр дагы өзүнүн врачтарын чыгып коргоп, күч органдары менен кызыл чеке болуп талашып тартышып, эмне үчүн силер менин кызматкерлериме, медицина кызматкерлерине мындай куугунтуктарды жасайсыңар, аларды эмне үчүн тыйып атасыңар деп катуу туруш керек. Министр тескерисинче алардын алдында мындай бүжүрөгөн позицияда болбош керек. Ошондуктан урматтуу күч органдары, ар бир кызматкер ушундай кырдаалда врачтарга мындай кара ниеттик кылам дегесеңер, бүгүн болобу, бүгүн болбосо эртең болобу, сөзсүз түрдө жооп берүүнү унутпаңыздар.